Жогорку кеңеш менен өкмөттүн ортосунда ажырым пайда болуп, өкмөт мүчөлөрүнүн бирөө кыңк этсе эле жаңжал чыкканы турат. Өтүп бара жаткан бул жумада эл өкүлдөрү тарабынан министрлерге жана алардын орун басарларына нааразычылыктар айтылып, жоопкерчилиги жок бир катар өкмөт мүчөлөрүн тартипке чакыруу маселеси көтөрүлдү. Ал арада бийликтин эрке баласы атыккан Мамкурулуштун жетекчиси Нурдан Орунтаев төрага Нурланбек Шакиевден тил угуп, спикер аны чолчоңдобой тынч жүрүүгө чакырды. Ушул эле күнү билим берүү министринин ишмердүүлүгү эл өкүлдөрү тарабынан катуу сынга кабылып, китеп көйгөйү, талаш талкууну жаратты. Жалпы парламенттин каарына калган өкмөт мүчөлөрүнө карата кызматтык иликтөө жүргүзөрүн убада кылган Бакыт Төрөбаев жаранын ырбап кетишинен сактап калды окшойт. Ага улай бул жумада депутаттар Алай районунда болуп жаткан мыйзамсыз мөңгү талкалоо маселесине токтолуп, тез арада чара көрүүгө чакырса, башка депутаттар көмүргө болгон баалардын өткөн жылдарга салыштырмалуу ылдамдык менен өсүп жаткандыгын айтып, тийиштүү жетекчилердин жоопкерчилигин кароо сунушталды. Парламенттин бул жумадагы чуу көтөргөн дымагы кесиптешим Нурзат Көчүмкулованын материалында. Тартибин негиз катары добушка коем, добуш бериңиздер. Өзүмдүн атыман жана ошондой эле Гостройдун жетекчилигинин атынан кечирим сурап кетет элем, түшүнбөстүк болуп кеткен үчүн. Эркелесең эркеле дейт, бирок чолчоңдоо дейт. Чолчоңдобой жүрүңүз. Депутаттарга акыл үйрөтпөй. Бир дагы пункт аткарылган жок китеп маселеси боюнча. Анан каяктагы Сингапур, каяктагы Малайзия. Малайзия, Сингапурду айтпай эле коюңуз. Сиз бул жактагы өзүңүздүн 12 жылдыкка даярдыкты айтыңыз. Бул жумадагы жогорку кеңештин жыйыны коомчулуктун кайрадан көңүлүн бурду. Парламенттин жалпы жыйынында депутаттар адегенде эле министрлер кабинетинин курамы эл өкүлдөрүн тоготпой жатат деп нааразы болуп чыгышып, өкмөт мүчөлөрүнүн жоопкерчилиги боюнча маселе көтөрүштү. Бир конфликт чыккан таптамы жогорку кеңеш менен кабинет министрлердин ортосундачы. Мисалы Камчыбек Кыдыршаевдин күнүгө бирөөнүн камап атканы интернетке чыгат да. Садыр Нуркожоевич деле на местах силерди коюп, жакшы иштеп берсин деп атат. Болбой эле подводить этип атасыңар да. Коррупция бүтпөй атат. Эми мен түшүнүп атам. Камчыбек Кыдыршаевич баарын камап бүтө албайт, баары бирчи. Баары общий жардам беришибиз керек биз. Анан кийин бир жерге барып, жакшы болбой атат, могу жериңер десе эле туруп эле, ызырынып эле, силер киришпегиле, анан мынтпегиле, анан тиңитпегиле дегенде, мен айтып кетейин, мен эл өкүлүмүн. Мен жогорку кеңештин депутатымын. 5 жылга шайлангам. Дагы бир жолу айтып кетип атам, мага министрлердин кабинетинен өзүмө лично мага эчтеке кереги жок. Мен барсам силерге, мен элдин көйгөйү менен барам. Немени мамлекеттик кызматкердин этикасын силер бузуп атпайсыңарбы? Эл өкүлү Эрулан Кокуловду улай депутат Марат Мураталиев архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин жетекчилигине нааразычылыгын жалпы жыйында шаардана кылды. Анда эл өкүлү Талас облусунда эл менен жолугуу учурунда Мамкурулуштун кызматкерлери аны жетекчилик уруксат берген жок деген таризде курулуп жаткан объектиге киргизбей койгонун айтып чыкты. Биз эл менен өкмөттүн ортосунда көпүрөбүз, элдердин берген сунуштарын өкмөткө алып чыгып, ошону киргизип, анан ошонун аткарылышын карай турган органбыз да биз жогорку кеңеш. Биз да бир бийликтин бутагыбыз да. Анан ошол жерде бир Көпүрө базар деген айылдагы больницага кирип, министр здравоохранения менен кошулуп, элдин суранган, ошол жерде эл салынмак беле деген, биз өкмөткө жакшы сөздөрдү айтып, каалоо тилектерди айтып, ошол объекттин жанында туруп койсок, келе атсак, мага Гостройдун орун басары чалып атат, урматтуу төрага. Сиздер ал жерге эмнеге бардыңыздар деп. Бизге айтып атат начальнигибиз деп. Эмнеге киресиңер, киргизбегиле деп. Кабминдин буйругу менен деп. Ушуну бир карап өзүңүз азыркы караса өкмөт келип калыптыр, ушуну чечип коюңуз. Биз депутаттар барып, эл менен кайерде кааласак ошол жерде жолугабыз, ал биздин түздөн түз укугубуз. Мамкурулуштун жетекчиси Нурдан Орунтаев айтылган сындарга жооп берип, депутаттар бара турган жери атайын программа менен бекитилиши керектигин айтты. Ошондой эле кызматкерлер коопсуздукту карап, маалымат берүү үчүн келгендерди коштоп жүрүү зарылдыгын кошумчалады. Депутат барган жерге дагы өзүнчө мындай программа менен барыш керек. Жана ошондой эле депутаттар барган жерге дагы биз мынакей колдон келишинче өзүбүздүн жетекчи кызматкерлерибизди жаныңыздарга кош берүүгө да дайынбыз. Андан тышкары айта кетчү нерсе, курулуш жүрүп аткан жер бул кооптуу жер. Жана ал жерден мынакей өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле мына 5-октябрда курулуштан эле бир балабыз каза болуп калды. Ошондой случайлар болбош үчүн жана ошондой эле коопсуздукту сактоо максатында жана ошондой эле сиздердин даражаңыздарды бийик кармоо максатында биз
Сиздердин жаныңыздарда жүрүп жана сиздерге ошол ар бир объектти көрсөтүп берүүгө да дайынбыз. Бирок анын жообуна макул болбогон спикер Нурланбек Шакиев Орунтаевке кайрылып, бийликке эркелебей, жоопкерчиликтүү мамиле кылып чолчоңдобой жүрүүгө чакырды. Мына бүгүн дагы чакырылган жыйынга келбей, орун басарыңызды жөнөтүп, атайын чакыруу менен өзгөчөлөнүп келип отурасыз. Сиз эмне өзгөчөсүзбү? Биринчиден. Экинчиден, сиз көп эркелебеңиз. Ар бир бийликтин учурунда, ар бир бийликтин тушунда эрке балдар болгон сизге окшогон. Көргөнбүз ошо эрке балдардын тагдыры аягы эмне менен бүткөнүн. Биринчи ошо эрке балдар жазаланат. Учуру келгенде. Сиз биздин бүгүнкү бийликтин көлөкөсүнө көө түшүрбөңүз. Мындай жүрүш-турушуңуз менен. Кыргызда жакшы сөз бар. Эркелесең эркеле дейт, бирок чолчоңдоо дейт. Чолчоңдобой жүрүңүз. Депутаттарга акыл үйрөтпөй. Качан барыш, качан коюшту депутаттар өздөрү билет, өзүнүн округунда. Кулагыңызга күмүш сырга. Депутаттар тарабынан айтылган бул нааразычылыктар боюнча өкмөт кызматтык иликтөө жүргүзөрүн жыйынга келип баарын угуп отурган Минкап башчысынын орун басары Бакыт Төрөбаев билдирди. Азыр Таласта болгон окуянын боюнча азыр мага кечке чейин айтат, кандай эмне болгон жагдайын. Biz кызматтык иликтөөн жүргүзөбүз, урматтуу коллегалар. Андан соң парламентарийлердин кийинки сын пикирлери Билим берүү министрлигинин дарегине багышталды. Ушул кезге чейин толук кандуу чечилбей келе жаткан китеп, мектеп, билим берүүнүн сапаты, реформа, айтор министрликке тиешелүү бир да маселе көңүл жаздымында калган жок. Китептер боюнча жаңы жумушчу топ түзүлүп, азыр кыргыз тили боюнча бардык мамлекеттик компоненттер боюнча булар стандарттарын жазып иштеп жатат. Бул боюнча ачык конкурс менен тандалып алынды. Бул именно 12 жылдык боюнча. 12 жылдык боюнча 1-класстан 12 класска чейин толук тагылимдер предметтери боюнча китептер алынып, адаптацияланып, Сингапур дүйнөлүк алдыңкы китептер кыргыз билим берүү саясаты менен айкалышып жатат бүгүнкү күндө. Булар 4 айдын ичинде. Жок, кыргыз билим берүү саясатындагы мамлекеттик компоненттеги китептер даярдалып жатат бүгүнкү күндө. Толугу менен. Ал эми министр айымдын депутаттардын суроолоруна берип жаткан жообу эл өкүлдөрүн дээрлик канааттандырган жок. Тескерисинче кайрадан нааразычылыгын күчөтүп, катуу сынга кабылды. Биздин берген сурооңузга мен канааттана албайм. Реалдуу жашоодо элге билим берүү тармагынын акыбалы таптакыр башкача. Даярдыгы жок, ушундай реформаны баштап алдыңыз. Азыр таптакыр акыбал өтө начар болуп атат. Мисалы, сиз азыр айтып атасыз, балдардын ар биринин жөндөмдүүлүгү түрдүүчө болот. Мектепте китеп жок. 1-класстан 6-класска чейинки балдардын сиз койгон талап боюнча шарты жок. Азыр бүгүнкү күндө китеп жок да, базарда сатылган китептерди дагы 1 жылдан кийин ал өзгөрүп кетет экен, кийинки жылы дагы жаңы сатып алыш керек экен. Биз деле билим алганбыз, бир китепти 10 жылдап тарбияланчу эле. Эми программа анда туруктуу болгон. Бүгүнкү күндө программа дагы анык болбой атат да. Тарынсаңар тарын кыла, тарынсаңар таласка бар дейт Кыргызда. Сиз министр катары мугалимдериңиз баары нааразы сизге. Мына апрель айында биз жогорку кеңеш токтом кабыл алганбыз. Китептер боюнча мына бул жерде Абакиров мырза экөөбүз комитеттерден өткөрүп жогорку кеңештен кабыл алганбыз. Бир дагы пункт аткарылган жок китеп маселеси боюнча. Анан каяктагы Сингапур, каяктагы Малайзия. Малайзия, Сингапурду айтпай эле коюңуз. Сиз бул жактагы өзүбүздүн 12 жылдыкка даярдыкты айтыңыз. Мектепке китепти даярдаган китептин авторлору менен даже министрлик жолугушпайт дагы. Керек болсо мектеп менен байланышыңар жок. Илгери методикалык, рекомендациялык, усулдук иштер болчу эле. Азыр ал усулдук иштер дагы жок. Мугалимдер барысы айтып атат. Таптакыр начар, акыбалыбыз оор деп атат. Сиз мына регионду кыдырып көрүңүз. Мен Максат айылына барганда мектептер өтө эски, өтө сапатсыз. Ошол бардык мектептерде бар. Сиз кооз сүйлөп эле кечке Сингапур, кечке Малайзия. Ошол эле учурда Билим берүү министрлигинин дарегине айтылып жаткан бул сын пикирлерди кубаттагандар четтен чыгат. Чынында эле заман агымына жараша Кыргызстанды сабаттуу жана прогрессивдүү демократиялык өлкөгө айландыруу жолунда бийликтегилер азыр билим берүүдө дүйнөлүк практикага басым жасоодо. Бирок ага мамлекет азырынча толук кандуу даяр эмес дейт экс-министр. Мында 20 жыл мурда, 15 жыл мурда көйгөй маселелерди чече албай келсек, тилекке каршы ошол көйгөй маселелер азыр деле жөн эле которулуп, башкача бир форматы менен, башкача бир формасы менен бизге ушундай бир кыйынчылыктар туудуруп келе жатат. Демек, биздин билим берүү системабыздын өзү бүгүнкү күндүн чакырттарына туура келбегендиги ачык айкын эле көрүнүп турат.
Biz качан токтотобуз bir болбогон сырттан келген эксперименттерге баш ийгенде. Батыш Европа деп жүрдүк. Андан кийин чыгыш Европа деп жүрдүк. Анан Россияны туурадык. Эми азыр эми Сингапур дагы бир баягындай бир мамлекеттерди туурап атабыз. Качан биринчи орунга биздин кыргыз элинин кылымды карыткан билим берүү системасы өзү чыгат биринчи орунга. Мен ошону ачыгын айтып коеюнчу, урматтуу педагогдор, урматтуу чиновниктер, урматтуу депутаттар. Менимче бүткүл дүйнөлүк согуш кризиси болуп аткан учурда ким кандай билим берүү системасын түзө алса, ал ийгиликке жетише алат. Буну биз ачык айкын эле көрүп атабыз. Андан сырткары жогорку кеңеште азыркы тапта Алай районунда болуп жаткан мыйзамсыз мөңгүнү талкалоо маселеси да көтөрүлдү. Депутат Жанар Акаев аларга тез арада чара көрүүгө чакырды. Бүт дүйнө мөңгүлөрдү сактоого аракет кылып аткан чакта эмне үчүн Алайдагы ошо көмүр казабыз дегендерге мөңгүлөрдү талкалоого жол берип коюп, министрлер кабинети унчукпай отурат. Бүгүндөн калбастан тиешелүү министрликке тапшырма берип, прокуратуранын чечимин аткарып, мөңгүлөрдү талкалоону токтотуш керек. Биз ушуга жол бербешибиз керек. Жолду тазалоодо, жаратылышты, экологияны, иче турган суусунан бери бузуп атат. Аксакалдар чыкты. Эмне үчүн ушул улам-улам элдин кайрылуусуна көңүл бурбайт. Ошондуктан бүгүндөн калбастан чечим кабыл алып, ошол жерде көмүр казууну токтотуш керек. Ал эми эл өкүлү Рыспек Атажанов кыргыз көмүрдө 2 серий кардинал бар экенин билдирди. Алар ишкананын директорунун орун басары Сүйүнбек Мамашев менен Түштүк филиалынын башчысы Муктарбек Жолдошев деп атады. Эл өкүлү бул аткаминерлер Өзбекстанга көмүр экспорттогон компаниялар менен коррупциялык схема түзүп, доляда олтурушат деп айыптап чыкты. Кыргыз көмүрдө сери 2 кардинал бар дейт. Булар Кыргыз көмүрдүн жетекчисинин орун басары Мамашев Сүйүн Асылбекович жана Ош филиалынын директору Жолдошов Мухтар дейт. Сүлүктүү шаарында 30дан ашык месторождение бар экен. Бул экөөбү коррупцион схеманы түзүп, болгону бир 7 эле фирма Өзбекстанга экспорт кылат экен. Булар тоннасынан 40 центтен доля алышат экен. Мен Талабек Өмүкеч, мен по факту сүйлөйм. Бул Мамашев Сүйүнгө окшоп жалган маалымат берип арызданбайм. Бул экөө боюнча тез аранын ичинде чара көрүш керек. Если чара көрбөсөңүз, сиздин аброюңузга шек келет. Болбосо биз депутаттык комиссия түзүп, биз өзүбүз текшеребиз. Укук коргоо органдары менен биргеликте. Бүгүнкү күндө бир да компания Өзбекстанга машина менен чыгарганга мүмкүнчүлүгү жок. Бизде эме бар, указ бар, только кыргыз көмүр чыгара алат. Андан көп узабай депутат тарабынан айтылган бул 2 аткаминер кызматынан кол жуугандыгы кабарланды. Энергетика министрлиги Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын директорунун инвестициялык ишти жана ишкананын Түштүк филиалын тескеген орун басары Сүйүнбек Мамашев жана ишкананын Түштүк филиалынын директору Муктарбек Жолдошев кызматтан алынганын билдирди. Министрлик Кыргыз көмүрдө жүргүзүлгөн текшерүүдө инвесторлор менен иштөөнү көзөмөлдөө жаатында мыйзам бузуу фактылары аныкталганын жана тиешелүү материалдар укук коргоо органдарына берилгенин кошумчалады. Деген менен эксперттердин айтымында парламент мамлекетти башкаруу, жакшы мыйзамдарды кабыл алуу жагынан элге үлгү болушу керек. Бирок көпчүлүк учурда парламентарийлердин трибунада көтөргөн демилгелери, өз кызыкчылыгын көздөп айтылган сөздөр, орунсуз кайым айтыштар элдин көңүлүн калтырып, парламентке, бийликке ишенимин суутууга алып келери айтылууда. Депутаттар өздөрүнүн кадырын, өздөрүнүн статусун түшүрүп алышты да. Анан кайсы министр келсе деле замы келеби буларга үстөмдүк кыла баштады. Негизи булар үстөмдүк кылыш керек. Туура эмес, законду алып келдиңер деп кайым айтышпастан арка кайтарыш керек. 5-6 чыгып алып туура эмес десе комитетте туура экен деп биринчи экинчи окууда кабыл алып коюп атат. Бул уже депутаттар өздөрүнүн аброюн түшүрдү да, төмөндөтүп алды. Анан эч ким тоготпойт. Кимиси барса деле муну закон өткөзүп бергилечи десе талашканын таш көрүп, анан мындай кылып өткөзүп. Министрлер булардын үстүнөн кабыл алсаң амаласын, албасаң амаласын дегенде карап калышты да. Коркуп үркүп отурушса кандай анан кийин бул Кыргызстан бул болгон законду деле, чийки законду деле кабыл алып эле кетти кыла берсе, ол иштебес. Зачем анан о жерде отуруп алышып, мен өзүмдүн ишине 25 закон кабыл алдым. Onu kontrolda, onu işletiş
правительство контролдойт. Ошолар иштетет. Силер ошого кол койгондон кийин өзүңөр барып карап алгыла, ошону сурап алгыла. Сурай албайт. Эскерте кетсек, буга чейин парламент элдик курултай мыйзамын өзгөртүүгө каршы чыгып, конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоорду четке кагышкан. Анда депутат Исхак Масалиев курултайчылар жогорку кеңештин функциясын кайталоо катары кабылданаарын эскерткен. Бул мыйзам кабыл алынгандан кийин жогорку кеңешти таратып, ишти токтотушубуз керек. Анткени бүт функция бирдей болуп калаарын жүйө келтиришкен болчу. Нурзат Көчүмкулова, Регион, Бишкек.